Сага келип аткан жаманчылык убактылуу эле. Мен орусча айтып берем. Временные трудности. Убактылуу гана болгон нерсе. Убактылуу. Жакшылыгың деле убактылуу келип атат. Сени мактап атса, өмүр бою ушул макталып келген ойлобо эч качан. Көтөрүлүп кетип түшкөн оор болот. Жер менен эле жүрө бериш керек ошон үчүн. Ушундай нерсе. Эми эгерде бир адам бардын жаманчылык сени өлтүрүп, жок кылып, шерменде кылабыз дештиби? Жок. Алла ушундай кылып коет, субханалла. Түшүнбөйсүң. Ал кичинекей Алла каалаганчалык, ийненин учундай эле жаманчылык келиши мүмкүн. Кааласа тоодой түшүп, бирок андан ашык болбойт. Ар бир адамга өзү көтөрө ала турганчалык жакшылык, өзү көтөрө ала турганчалык жаманчылык келет, болду. Мына ушуга там бергиле. Үйүңдө бир жүгүлү токтоп турат. Отур да жыргап айдап жүрө бер. Үйүң 2 комнат. Жакшылап жыйнап кой дагы, освежителяп коюп, пишип чачып коюп жата бер. Картошка куруп жатасың, машалла. Картошканы кызыл куруш керек да. Жакшылап шашпай, пияздан туурап, жакшылап өттүрүп, машалла, жакшынакай бир перистен кой дагы, биягыңа субханалла, мындай эмне бар? Чайың барбы, сүтүң бар, кой дагы, кел отуруп алып, шашпай ошону жеп, сонун болду, машалла. Падышалар мындай жейилбайт деш керек да. Разы болгула, разы болуп жашооңорго. Мен разымын, машалла. Мен нааразы эмесмин. Эмне үчүн айтайынбы? Анткени ушундай болмокту, мен рызкым ушулда. Мен момундай тебетейим жок. Эми мен нааразы болоюм эми. Мындай эмне шапка сабам эми жок. Нааразы болоюм жок. Мен калпагым бар, машалла, кепкам гана эмемели. Болду, эч качан. Үстүңдөгү кийим $1 миллион болобу? 10 сом айырма жок. Колуңда мисалы саатың $5,000 10 сом айырма деле жок. Өкөтүң убакыт өтүрөт, өкөт эле кийим жылуу болот. Не обязательно брендовый болуш керек эмес. Түшүнүп атасыздарбы? Жашоодо эмне болуп аткан болсо, ошого ыраазы болсоң, жүрөгүң тынч болот. Мен ушундай деп ойлодум.